Bir günü эки дос талаада басып кетип атыптыр да. Талаада басып кетип атса, эми экөө сүйлөшүп баратыптыр. Бирөөсү экинчисине айтып атат дейт. Досум, могул карышкырлар бир күндө 40 километрден ашыгыраак жол жүрөт экен дептир да. Десе экинчиси таң калып, койчу досум, жөө деген экен да. Эми албетте тамаша, баягы видеонун баштарында ушундай бир кыска тамашалуу сөз менен баштайын дедим. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, катталуучулар. Албетте сиздер видеодо бүгүн күнөскананы көрүп турасыздар. Теплицаны, мындай орусча айтканда. Буга чейин мен теплица жөнүндө бир жолу тартканмын, ичиндеги баягы күзгү бадыраң боюнча, бирок азыр ал жок. Мен бүгүн ошол суроолорго ылайык, элдин суроо талабына ылайык мына ушул күнөскананын чыгымдарын эсептеп берүүнү сиздерге туура көрүп турам. Анткени бүгүнкү күндө бул күнөскана иштетүү дагы Кыргызстанда бир жакшы, ыңгайлуу жана кирешелүү бизнестердин бири десем жаңылышпайм. Күнөскана жасап иштеткендер, күнөскана куруп ушуну менен турмуш тиричилик өткөргөндөр дагы көп арабызда. Акыркы жылдары ушул теплица иштеткендердин саны аябай көбөйдү. Ушул талааларда, үлүс жерлерде дагы теплицаларды көп эле кезиктирип жүрөбүз. Бирок мына ушул теплицанын каражатына канча сом кетет экен деп мындай бир камчотун алып, эсебин алып, теплица баштайын дедим эле деп, же болбосо Россияда иштеп жүргөн мекендештер акчасын жыйып, ушул Кыргызстанга барып бир бизнес баштагандан кийин Кыргызстанды эле каалайын деген ой болушу мүмкүн да. Ошого байланыштуу мен ушул бүгүнкү видеодо ушул теплицанын жалпы чыгымы канча сом болот, ошону сиздерге эсептеп берейин деп турам. Бул теплица негизи бир Айшатан бар эле теплица иштеткен ушул айылда. Эми атын айтпай эле коеюн. Ал башында ушул угольниктен жасаткан экен. Негизи турбадан жасагандар бар экен. Анан угольниктен жасатсам аябай кымбат түшүп калды. Мен эми ошол угольниктерин саттырып профилден жасатайын деп атам деп бир айткан жайы бар да. Ошону эстеп кеттим. Азыркы ушул мен айтып аткан бул теплица дагы ушул профилден да. Профилден, мына көрүп турасыздар, бардыгы профилден. Белдиктери, үстү дугасы, карказы бардыгы. Бул сиздер көрүп турган теплица азыркы учурда ушул талаада жайгашкан. Теплицанын ичиндеги жалпы ушул эгин аянты 5 сотуктан бир аз көбүрөөк. Эми бир аз дегенде канча билбейм да ошонучу өзүм дагы. 5 сотук деп айта берели, 5 сотукты түзөт. Теплицаны көрүп турасыздар, ичинде мына ушундай белдиктери дагы бар. Буларга менимче ушул бадыраңдарды, помидорлорду жип менен байлайт болуш керек эле. Бул жакта эшиги бар. Анан кийин сиздер көрүп турасыздар, мына турбалары боюнча дагы мен теплицанын ээсинен сурап көрөм. Эгерде булар боюнча дагы маалыматы бар болсо, мына ушул сугат системалары, бочка, распределитель, орусчага да тилим анча келе бербейт өзүчө. Мына крайник майда чүйдөлөрүнө, үстүндө пленкасына кеткен каражатты дагы сурап билип бергенге аракет кылам. Негизи ушундай. Бул жолку видео ушул күнөскана жөнүндө болот. Деги эле теплицага канча чыгым кетет, канча темир кетет, уста акысы канча болушу мүмкүн. Мына ушулардын алкагында бүгүн сөз кылабыз. Сиздерге мен ушул күнөсканага кеткен каражатты толук так эсеби менен туура маалыматты бергенге аракет кылам. Ал эми күнөскананын ичинде ушу көгөрүп, бирдекелер турат, өсүп, быжырап, алар эмне болду экен деген суроо сиздерде болуп атса керек. Бул сарымсак күздө эгилген. Азыр мына ушул 10-15 сантиметрдей болуп, үстү ушул көк жагы көтөрүлүп калган. Бул жака күзүндө бадыраң эгилген. Мен ушул бир теплицанын ички аянты 5 сотук түзүлгөн теплицанын чыгымдарын сиздерге бүгүн эсептеп чыгып беремин. Ал эми сиздер кунт коюп видеонун аягына чейин бизден алыстабай угуп туруңуздар. Деги эле ушул күнөсканага канча чыгым кетет. Бирок мен бир нерсени баса белгилеп коюшум керек. Бүгүнкү күндө темирдин баасы, ушул курулуш материалдарынын арасында темирдин баасы дагы мындай тез көтөрүлүп атат экен. Темирдин баасы кымбаттап атат экен. Ошого байланыштуу баягы сен видеодо башкача айттың эле, базарга барсак анча окшободу, мындай дал келбей калды деген суроолор болушу мүмкүн. Ошого байланыштуу мен айтат элем, темирдин баасы кымбаттап атыптыр азыр ушул күндө. Ошондуктан мындай бир айырмачылыктар пайда болуп калышы мүмкүн. Ал эми бул чириген көң
уйдун, койдун, ала уйдун, кашка койдун, кыскасы баарынын көңү аралаш бул жердечи. Так, күнөскана жөнүндө сөз кылабыз. Эмесе бизден алыстабай туруңуздар. Андан сырткары эгерде ушул видеонун просмотрлары жакшы болуп, бир 50-60 миңден ашып, класстары дагы бир 5-6-10 миң боло турган болсо, мен кийинки убакытта, мына жакында ушул видеонун просмотру 50 миңден ашса, ушул күнөскананын ичине эгерде бадыраң эксе, канча расход кетет, бадыраңдын көчөтүнө, ушул расходуна, анан бадыраңдан канча киреше алса болот. Кыскасы ушул күнөскананын ичиндеги бизнес план жөнүндө видео жасаймын. Кудай буйруса, эгерде ушул видеом 50 миң просмотрдан аша турган болсо, 50 миң көрүүдөн аша турган болсо, мен ушул күнөскана боюнча, күнөскананын ичине эгиле турган бадыраң боюнча бизнес план, эгерде андан да көп жакшы просмотрлар болсо, мен бадыраң боюнча дагы, помидор боюнча дагы бизнес планды ушул күнөскана ээлери менен сүйлөшүп, алардан бүт маалыматтарды алып, бадыраң жана помидорду эгип канча расход кылып, канча доход кылса болот, ушул жөнүндө сиздерге маалымат алып бергенге даярмын. Эмесе кеттик. Теплицанын жалпы чыгымы канча сом, профиль темирлерине канча кетет, устага канча кетет, ошол боюнча бүгүн кенен сөз кылабыз. Андыктан күнөскана курат элем деп жүргөндөр болсо, видео сиздер үчүн, баштадык анда. Урматтуу менин көрүүчүлөрүм, эмесе биз эсепти баштадык. Тагыраагы мына ушул аянты 5 сотукта түзүлгөн күнөскана теплицанын жалпы темирине жана пленкасына канча чыгым кетет, биз ошону азыр эсептеп чыгалы. Мен негизи кайсыл жагына, узун туурасына канча метр кетет, кандай аралыктарда болот, бул боюнча маалыматты мен тактай алган жокмун. Анткени бул мындайча айтканда аябай татаал бир эме экен, түзүлүш экен. Өзүм куруучу болбогондуктан бул боюнча көп түшүнүгүм жок. Бирок уста ток катер жерин айтып берди. Кайсыл өлчөмдөгү, кайсыл размердеги профилден канча метр кетерин айтып берди. Азыркы учурда биз айта турган ушул материалдар менен негизи ушул теплица бүтөт. Профиль 6-3 размердеги профиль, бул 52 метр кетет экен. Ар бир метри 200 сомдон бул 10.400 сомду түзөт. Ал эми дагы профиль, башка размердеги профиль, бул 5ке 2,5, мындан 117 метр кетет экен. Мунун метри болсо 180 сомдон экен. Ошондо 21.060 сомду түзөт. Андан сырткары дагы бир профиль, бул 3-чү размердеги профиль кетип атат. Бул размери 4,2. Бул профилден аябай көп кетет экен. Күнөсканага мындан 530 метр керектелет. Ар бир метри 135 сомдон, бул 71.550 сомду түзөт. Андан сырткары мен ушул күнөскананын үстүн жапкан кленканын дагы баасын билип бердим. Негизи теплицанын кленкасы мына ушундай килограммдап сатылат экен. 120 килограмм кетет. Орточо эсепте ар бир килограммы 330 сомдон эсептелет экен дагы. Ошондо 39.600 сомдук кленка кетет экен. Жалпы материалдык чыгым 142.610 сомду түзөт. Бул материалдык чыгым. Ал эми уста акысы эң арзаны жасап берет экен. Бул Ош аймагында, Кара Сууда. Ар бир сотигини 2000 сомдон эсептелет экен дагы. Сиздер видеодо көргөн теплицаны жасоо акысына уста 10.000 сом алат экен. Мына ошентип биз бардык чыгымдарды кошо турган болсок, бардыгын кошуп эсептегенде материалдык чыгымдарга 142.610 сом, ал эми устага 10.000 сом болуп, жалпы эсептен 152.610 сом менен мына ушул күнөскана даяр болот экен. Башында айтып өткөндөй, темирдин баасы ар жерде ар кандай. Ошону менен бирге күн сайын кымбаттап, баалар туруксуз өзгөрүп турат. Ошондуктан мен ойлойм, бул видео болгону бир приблизительный шаблон. Мына ушуга карап туруп, расчет алып, бир 5-6 миң же 10 миң нары берисин эсептей берсеңиздер болот. Анда эмесе ийгилик, алдыда кимде ким күнөскана жасайт элем деп жүргөн болсо, маалымат сиздер үчүн, же болбосо күнөскана жасайт элем деген тааныштарыңызга биздин видеонун шилтемесин жөнөтүп койууну унутпаңыз. Класс басып, ой пикирлерди жазып, комментарийлерди калтырсаңыздар болот.